Салам урматтуу биздин катталуучулар, салам урматтуу спорт күйөрмандары. Акшумкарлар мекенге келди. Жана Бишкек шаарындагы Ала Той аянтында бүгүн чоң иш-чара майрамдык салтанат болуп өттү. Анда өкмөт футбол боюнча курама командага 2 миллион сомдук сертификат тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына 2 миллион сомдук сертификат тапшырды. Бул тууралуу өкмөт башчы бүгүн 24 январда Ала Той аянтында Азия кубогуна катышып, Бириккен Араб Эмираттарынан учуп келген футболчуларды тосуп алуу иш-чарасын айтып, сертификатты башкы машыктыруучу Александр Крисиненге берди. Футбол күйөрмандары стадион деп кыйкырганына жооп кылып Абылгазиев стадион болот деп жооп берди. Стадион болот, жакында ал боюнча чечим кабыл алынат. Биздин спортко болгон көңүлүбүз, пейилибиз өнүгө турган мамлекетте жаштар сөзсүз билимдүү, ден соолугу чың болушу керек. Ошон үчүн ушундан баштап ар бир айыл район областтардын борборуна футбол талааларын курууну күчөтөбүз. Кыргыз футболунун арасында Рональдо, Месси, Решфорд, Лукаку чыгат деп ойлойбуз. Өкмөт башчы 2013 жылы ФИФАнын рейтинги боюнча Кыргызстан 209 өлкөнүн ичинен 201 орунда болгон, учурда 91 орунга чыкканын белгиледи. Ал Азия кубогундагы оюндар үчүн рейтинг дагы көтөрүлө турганын айтты. Бишкектеги борбордук Ала Той аянтында футболчуларды тосуп алуу иш-чарасы ыр күнүнүн коштоосунда өттү. Жана ошондой эле менимче стадион маселеси чечилет. Президент менен сүйлөштүм. Менимче жакынкы жаңы стадион куруу боюнча чечим чыгат, деди Абылгазиев. Ала Той аянтындагы майрамга чейин акшумкарлар президентибиз менен жолуккан. Президенти Азия кубогуна катышуу курама команда үчүн жакшы салт болоруна ишеним арттырарын белгиледи. Анын айтымында бул жолку жагымдуу окуя командага чеберчилигин өнүктүрүүгө жана эл аралык беттештерди кабыл алууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Мамлекет башчы футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу жана Бишкекте эл аралык деңгээлдеги стадион курууну сунуштады. Вот и YouTube. Курама командасынын башкы башкаруучусу Александр Крисинен. Акшумкар. Мына биздин автобустар, акшумкарлар.